Биздин Арсен көрсөтүүбүзгө эң мыкты конокторубуз келип калган чагы. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, Билим жана Илим каналы менен бирге болуңуздар. Биздин конок менен тааныштырып өтө турган болсом, Жумамидин Сулайманкулов, ЛТР телеканалынын башкы директорунун орун басары, биздин студиябызга, биздин майрамдык күнүбүзгө куш келипсиз. Арсен аябай даярданып турат, ушул сизге биринчи мен сурай берейинчи эжеке деп. Жумамидин агай, ушул сиз орун басар болуп иштейт экенсиз, аябай жаш экенсиз, ушул директордун орун басары болуп. Бул жумуш аябай оор болсо керек, эмнеге дегенде ушул директордой эле ишиңиз директордукундай эле болсо керек. Анткени ошол директор жок болуп калган учурда ошол директордун ордунда сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Ошол директорго ар кандай жардамдарды бересиз. Мен билбейм бул кандай экен, орун басар болуп, ушул өзүңүздүн жумушуңуз тууралуу бизге айта кетсеңиз. Рахмат, Арсен. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү Илим жана Билим каналыбыздын 5 жылдык маркеси менен жалпы өзүбүздүн кызматкерлерди, ошондой эле биздин телегөрүүчүлөрдү, жалпы кыргызстандыктарды куттуктап кетмекчимин. Бул 5 жыл аралыгында биздин Билим жана Илим каналыбыз өтө бир жогорку деңгээлде өзүнүн миссиясын аткарып атат. Мен башкы директордун орун басары катарында 3 жылдан бери Илим Билим каналы менен дагы өтө тыгыз кызматташтыкта келатабыз. Азыр Арсен жакшы суроо узаттың. Кандай сиздин миссияңыз дегенде суроо болду. Мен өзүм кесибим боюнча журналистмин. Бул чөйрө жат эмес. Алгачкы өзүмдүн жумушуму ушул ЛТР телеканалынан баштагам. Жөнөкөй кабарчылыктан баштап, акырындан иштеп, башка тармактарды дагы көрүп иштеп келип, андан кийин насип экен мына ЛТР телеканалында иштеп келатам. Эми биздин иш ушул телегөрүүчүлөргө эфир аркылуу даярдалуучу бардык программалардын нөлдөн баштап жасалышынан баштап эфирге кетишине чейинки мүмкүнчүлүктөрдүн баарын камсыздоо биздин жоопкерчилик. Ошол эле мезгилде журналисттерди унаа менен камсыздоо, унааны күйүүчү май менен камсыздоо дегендей, журналисттерди телеоператорлор менен бир топ иштер бар. Андан сырткары чарбалык иштер бар. Күн сайын ошол жумуштар менен алек болуп, көп жумуш, баарына жетишкенге аракет кылып иштеп келатабыз. Кудайга шүгүр, жакшы баары. Жумамидин мырза, биздин да ушундай кичине болсо дагы элге таанылып өнүгүшүбүзгө сиздин салымыңыз зор деп билебиз. Ушул биздин эл көрүүчүлөр күтүп турса керек. Булар дагы алдыда кандай көрсөтүүлөрдү бере алышат, кандай ийгиликтерге жете алышат, биздин көйгөйлөрдү дагы чагылдырып беришеби деп. Деги эле ошо ЛТР телеканалында, ЛТР Билим жана Илим телеканалдарында дагы кандай көрсөтүүлөр ишке ашат? Билим жана Илим каналыбыз аты айтып тургандай эле, бул элди ошол билимге үндөгөн, азыр агай сунуш айтты, ошол тарбиялык мааниси жактан дагы бир катар өзүнө жакшы программаларды камтыган канал да. Айрыкча мына пандемия шартында Илим Билим каналынын зарылчылыгы, муктаждыгы, комдогорду канчалык экендиги мына ачыкка чыкты. Баарыбыз үйдө олтуруп калдык, кырдаал ошондой болуп атты. Ошол учурда мына онлайн сабактарды мугалим менен окуучулардын ортосунда көпүрө болуп, мына ушул биздин Билим жана Илим каналы. Мына сиздер тобокелчиликке барып, чоң бир миссияны аткара алдык. Албетте бул эми мындай кадимки сабакка жетпейт, бирок через телефон аркылуу билим алганга караганда телевидение аркылуу мугалимдердин сабак өтүүсү онлайн форматта болуусу бул жакшы эффект берди. Биз мындай пандемиялык кырдаалдардын болушун, ушундай бир окуялардын кайталанышын каалабайбыз. Окуучулар мектепке барып билим алыш керек, сабак алыш керек. Бирок ошол эле кезде биз үйдө олтурганда кошумча билим алуусуна балдардын тарбиялык жагынан болбосо илим билим, дүйнө тааным,
Ага айткандай, сиз сунуш берип кеткендей бир топ алгылыктуу нерселерди биз эфир аркылуу тынымсыз берүүнүн далалатын жасап келебиз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз кенен, бирок кээ бир маселелер дагы жок эмес. Артка тарткан же болбосо биздин мүмкүнчүлүктөрдү чектеген жагдайларыбыз да бар. Ага карабастан бир топ биз максаттарды ишке ашыруунун үстүндө тынымсыз эле иштеп келе жатабыз. Ал бир эле жетекчиликтен көз караган эмес, мына сиздер өзүңүздөр сунуштарды айтып, бир канча долбоорлорду ишке ашырып атасыздар, өзүңүздөр изденип, демилгелерди көтөрүп атасыздар. Биз жетекчилик ошону колго алып, сиздердин идеяңыздарды, сиздердин максаттарыңыздарды ишке ашышына шарт түзүп беришибиз керек, колдошубуз керек. Кудай буйруса, биз мына сентябрь айы келди, мына бүгүндөн баштап билим берүү жаатында окуучуларга, негизи эле бир эле окуучуларга багытталган эмес биздин канал. Чоңдор үчүн деле дүйнө тааным, интеллект, мисалы үчүн биз деле мектепте окуп бүткөндөн кийин унутуп калдык көп нерсени. Кээ бир предметтерди биз деле кызыгуу менен көрүп, кайра эстеп, акыл калчап, мондай информацияны мен унутуп калдым эле, кайра эсиме салып атат деп, биз деле өзүбүз деле керели кечке бул каналды көрсөк, эч зыян таппайбыз. Пайдасы көп. Чоң рахмат.